биздин Кош Төбөдө алгачкы айыл өкмөт болуп ошо мен шайландым. 4 комнаталуу мектеп болчу, эки-экиден. Кээде бут байпак сайпак успут кийимдерди агысып, өзүбүз эптеп кечип өткөн күндөр да болгон. 22-август болуш керек эле. Биздин конторубуз өрттөнүп кетти. 64 000 сом акча бар экен кассада. Свет бар элек кезде биздин айылда свет күйүп турчу. Борсунбаев Жунус, Кожалиев Турганбай өтө чоң эмгек сиңирген инсандар болгон да. Аттиңай азыр айылда ас калган күччү курбулар, ас калган күччү курбулар. Ассаламу алейкум, урматтуу Кош Төбөлүк жердештер. Биздин айылыбыз үчүн, жалпы жаштар үчүн өзгөчө жакшы жаңылык. Мына 21 кылымда интернет өнүгүп атат, медиа тармагы айрыкча өзгөчө өнүгүп атат. Убагында тарыхты бул жазуу менен, китеп бетине, барак бетине сыя менен калтырып кетишсе, эми азыр учурдун талабы ушундай видеолор менен, маектешүүлөр менен, подкасттар менен калтырып атышат. Биз дагы өзүбүздүн айылыбыздан чыккан көрүнүктүү инсандарды, ошондой эле айылыбызга кызмат кылган инсандарды дагы видео маекке түшүрүп, ойлорун угуп, алар тууралуу дагы кенен айылдаштар үчүн келечек муунга жетип калсын деп баштадык. Буюрса биз алгачкы коногубуз ушул өмүрүн дээрлик айылга арнап, айылдын өнүгүшүнө арнаган инсан бизде конокто. Айылыбыздын ардактуу аксакалы Тобокелов Насипбек ата. Насипбек ата, ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Рахмат. Өзүңүз жогоруда айтып өткөндөй, ушу айылыбызда аксакалдарды, айылыбызга мына агартууга, айыл үчүн өнүгүшүнө эмгек кылып кеткен инсандар тууралуу кенен маектешип, бир тарых кылып сактап калалы деп атабыз. Анан мен бүгүн эми сизди чакырганыбыз ушу айылыбыз жөнүндө сүйлөп берсеңиз, кийинки мына жаштар көпчүлүгү ушу медианы көрүп маалымат алышат экен. Ана айылыбыздын тарыхы тууралуу, өзүңүз жөнүндө, чыгармачылыгыңыз жөнүндө маектешели дедик. Алгачкы суроо ушул өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, баягы кайда окудуңуз, деги эле жалпы өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат, Эрлан. Жакшы болот. Өзүм билгендеримди айтып берейин. Мен өзүң айттың, Тобокелов Насипбек 48-жылы 15 ноябрда ушул өзүбүздүн эле Кош Төбө айылында, эми Кош Төбө айылы дегенде кичине так болбой калат. Мурунку съезд деп аталган колхоздо наркоөстөгө төрөлгөн экенмин. Мен өзүмдүн Тобокел менин чоң атам, өзүмдүн атам болсо Чакалай, Тобокелов Чакалай. Чоң атам багып өстүргөн үчүн ал кишинин фамилиясын алып, ошол кишинин тарбиясын алып, анын үчүн ошол фамилияны алып жүрөм. Анан биз ошо бир 56-57 жылдарга чейин ошол съезд колхозунан келип кетип окудук. 1-класска кирген кезде ошо съезд колхозунда жашачу элек. Ошончо жерден жөө келип, анан кийин кайра кетип окуп жүрдүк 4-класска чейин. Өзүңөр деле азыр кийин силердин убагыңарда көп акпай калды. Дайыма жазында чоң суу агар эле сайда. Анан эми ошо майда класстагы балдарды кайра сабактан тарап баратканда жастын күнү ата-энелерибиз атчан келип тосуп алар эле. Суудан кечирип алчу. Анан кээ бир учурда келбей алган учурда чоңураак балдар көтөрүп кечирип өткөзчү. Кээде байпак сайпак успут кийимдерди агысып, өзүбүз эптеп кечип өткөн күндөр да болгон. Андан кийин 4-класстан баштап берки Кош Төбө айылына азыркы анда 1-май колхозу деп койчу, ошол жака көчүп келип, ошол жакта жашап, анан ошол жерден окуп, орто мектепти ошол айылыбызда жүрүп бүтүрдүм.
орто мектепти бүткөндөн кийин жогорку окуу жайына тапшырып 1-2 жолу агесте кулап деп койчу эмес беле. 1-2 жолу өтпөй 1-2 жылда андан кийин ошо баягы шартка байланыштуу бир чети жашыраак ошо кезде үйлөнүп калдым. Мен 18,5 жашымда үйлөндүм. Мен азыркы байыбичем ал кезде 17,5 жашта экен. Ошондо бир эле айылдын мүчөлөрүбүз, анан экөөбүз ошол үйлөнүп калып, анан сырттан окууга туура келип калды дагы. Анан сырттан университет, Кыргыз мамлекеттик университетинин экономикалык факультетин ошо сырттан окуп бүтүрдүм. Анан ошо азыр бир белгилеп кете турган нерсе, экөөбүз үйлөнгөндө ошо айылдагы бир алгачкы комсомолдук тойлордун бирин өткөздүк. Ага чейин дагы 1-2 той өткөн. Бирок баягы бизди жанагы өзүбүзгө белгилүү агабыз, айылга төбөсү көрүнгөн инсан Ийдигейип Кадырбек ага жетектеп, анан ал баягы өзүнүн түшүнүгүнүн кеңирлигине байланыштуу баягы жеткиликтүү деңгээлде чыныгы комсомолдук тойго окшоштуруп өткөзгөн үчүн ошол эсте калган окшойт. Анан менин айтайын деп атканым, ошол комсомолдук тойдун шаңы менен жаңычылдык, жаңы нерсени баштап атат дегендин шаңы менен ошо кезде бизге нике күбөлүк жазып берип койду. Чындыгында 18 жашка толо элек кезде нике күбөлүк бергенге, никелештирүүгө ал кезде жол берилчү эмес да, мыйзам бузулуп калчу деп. Анан мен документимде жүрөт, ошо берерин берип алгандан кийин анан органдардан келип, ушу биздин ата-энебизге келип, анча-мынча баягы сурак болуп, антип минтип эмне болгон деген го. Анан бирок ошол эле кайра эле баягы жаңычыл деңгээлде ошол учурдун талабына ылайык той өткөзүп, өз ыктыярыбыз менен үйлөнгөн үчүн ошолорчо басылып калган да. Анан негизинен андан кийин өзүң айткандай окууну бүтүп келгенден кийин ошол эле айылыбызда иштеп жүрдүм. Ага чейин эми сырттан окуп аткандан кийин ага чейин алгачкы ишимди айылдын китепканачысы болуп баштадым. Коштөө айылынын алгачкы китепканачысы менмин. 67-жылы Мамаев аскер айылдык кеңештин төрагасы эле, агесте сельсоветтин төрагасы деп койчу эмес беле. А кишинин убагында мен ошо окууну бүткөндөн кийин ошо китепканачы кылып алды. Китепкананын башчысы деп койчу. Эчтигебиз жок, китепкананын башчылык штат ачып коюптур. Анан мени акча бөлүп берип, улам колуна тийгенде тияктан бюджеттен акча бөлүнгөндө акча бөлөт. Мен болсо акчаны котортуп алып барып, Дөрбөлжүндөн агестеги азыркы Баятовдон болушунча акчага жараша китеп алам дагы. Автобус каттап калса, автобуска салып келем таңгактап. Автобус болбосо жөн эле каттаган машинеге салып келем. Ошентип отуруп китеп чогулттум. 1-2 жыл иштеп калдым да. Анан бирок китеп таратып, окурмандар менен байланышып, анан ал китепти окурманга берип кайра жыйнаганга жеткен жокмун. Жыйнап отуруп эле ошол чогултуп отурган боюнча эле анан мен окууга кетип калдым, бошоп кеттим. Анан ошол боюнча анан шаарга барып, кайрадан окууга тапшырып, анан жанагындай сырттан окуудан өтүп калып, анан келгенден кийин ошо мени айылдык кеңештин катчылыгын беришти. Айылдык кеңештин катчылыгын алды. Дагы бир эске ала турган нерсе, эми ошо кезде айылдык кеңештин төрайымы сельсовет азыркы Даданова Галикан эже, мына Кудайга шүгүр, ал кишинин көзү бар. Мен катчы болдум. Ошо кезде Галикан эже 25-те, мен 23 жашта экенмин.
азыр отсам. Айылдын жаштары. Айылдын жаштары бирок анан ошол жанагы ошончолуктагы айылдын жетекчи кызматын ошо берип койгонуна ишенип берген. Азыр таң калам да мен азыркы мына Ооба. ошо урактагыларга азыр ошондой кызматты береби, бербейби ушу мезгилде. Анан ошентип анда иштеп жүрдүм, 1-2 жыл анда иштедим. Анан бара-бара баягы жогорку окуу жайдан талап боло баштады. Өзүңдүн адистигиң боюнча неме иштегиниң деп анан колхоздун бухгалтериясына анын ортосунда дем болду. Кызмат табылбай районго барып бир 3-4 ай иштеп, анан орун бошогондон кийин келип анан 70-жылдан баштап 70-жылы колхоздун бухгалтериясына орун табылып, ал жерге иштеп калдым. Анан ошол жерде иштеп жүрдүк. Эми ошонун арасында мисалы айрым бир урунттуу окуялардан кошуп кетсем болобу? Ошол учурда болгон. Ооба, кенен айтып бериңиз. Ошол сиздин айылдын бардык айылдын өнүгүп атышы, колхоздун өнүгүшү ошонун баары сиздин көз алдыңызда болду да. Анан ошол урунттуу учурдан бери айтып берсеңиз аябай кызыктуу маалымат болот. Ошо 70-жылы декабрь айында мен келип эмгек акы боюнча экономист болуп орноштум. Кайра 71 толук иштеп, 72-жылы август айында 22 август болуш керек эле. Биздин конторубуз өрттөнүп кетти. Азыркы маданият үйү да, жана 2 кабат маданият. Жок, ал эмес, азыркы оорукана. Маңдайкы оорукана. Оорукана ошол август айы чөп чагуу убагы болчу. Бизге сырттан студенттер, анан тиги бул Фрунзеден жумушчулар агесте чөп чабууга алып барып иштетчү да. Ошолор барып иштеп аткан кез болчу. Биздин үйүбүз баягы өзүң билесиң, мурунку азыркы тиги угулум жайнактын үйү конторго жакын болгон үчүн баягы чөп чабукту кайра бир суроо күтүп кетип аткан студенттерден 5-6 биздин үйгө келип жаткызганбыз, баягы эртеси кете тургандарын. Анан жана Жумагулов Камчыбек маркум ал дагы бир чоң узун машина айдачу, трехос деп коебуз го. Ал дагы ошол иштеп жүргөн биздин үйгө жатып калган, өзүнүн үйү тиги жолдошу тоодо. Анан түндөс эле эшикти такылдатып жолдошу Ибрайым, азыркы биздин эле белгилүү партиялык ишмер болуп жүргөн, агесте Алматыда институтта немеде партиялык немеде окучу. Партиялык мектеп. Партиялык мектепте. Жок, аны жалган айтат экен. Партиялык мектеп эмес, анда айыл чарба институтунда окуп жүргөн кез экен ооба. Анан ошол үн чыгып калды. Насипбек контор өрттөнүп атат. Чыккыла деп тест коюлуп, анан чыктык, чыксак жалбырттап күйүп аткан экен. Анан барып анан таң аткычы ошону менен жүрүп анан ошол конторду өчүрдүк. Документтерибиздин көбү күйүп кетти. Көп бухгалтериялык документтер күйүп кетти. Колхоздун баардык документи ошол жерде болчу да баарында. Ошол жерде болчу. Эми мындан бир айрымдар кассаны сактап калды, акчаны сактап калды. Ошо кезде эсте 64 000 сом акча бар экен кассада, сейфте. Эми ал акча агесте ачкан 64 000 доллар бар экен да ошо кезде. Ченебей көп акча экен. Ооба. Анан сактап калган, калган көп кагаз күйүп кетти. Райондон чоң комиссия келди. Ошону менен августтан баштап январга чейин жалаң түйшүктүн үстүндө болдук. Текшерүүдөн текшерүү, комиссиядан комиссия. Ошентип отурган ал жыл ошону менен бүттү. Анан муну мен кеңири айтып аткан себебим, баягында бир Фейсбукка ошол жөнүндө бир эстеп ошол числонун 22 август эстеп жазсам, ушул азыркы жаштарыбыздын көбү билбейт экен ошол окуяны. Ошонун контор өрттөнгөнүн, ошондой окуялар болгонун билбейт экен. Анан ошол баягы бир урунттуу окуя да. Анан ошону менен иштеп жүрүп, 76-жылы мага райондуктан сунуш болуп, тиги райондук советтин аткаруу комитети деп койчу, райпландын председатели деп коет. Ошол жалпы райондун
пландоосуна жооп берген кызмат. Ошо кызматка которду. Аяк иштеп кеттим. Ал жерде 1-2 жыл иштегенден кийин эми кезде сен өзүң мен баланчы жерге иштейм же мен бул жерге иштебей коем, отказ берем деген болчу эмес. Партиянын мүчөсү болуп, эгер коммунисттин партиянын мүчөлүгүн өткөндөн кийин партиянын тапшырмасы деп койчу. Анан мени ал жерден Асыркы районунун борбору Жданов атындагы колхозго башкы бухгалтер кылып которду. Ал жерде иштеп жүрдүм. Эми ушунун баарын майдалап айтуунун зарылчылыгы барбы? Башынан аягына чейин. Айтыңыз, анткени подкасттын табити ушундай да, кенен отуруп, баарлашып, маектешип, мен мунун баардыгы тарыхта кайсы бирлери үчүн мунун баарын окуп отургандан көрө ушул кулагына кулакчынды сайып алып, ат бастырганча айылдыктар, жол жүргөнчө ушу сапарда жүргөндөр ушинтип угушат. Анан негизгиси бул сиздин ар бир айтып атканыңыз биздин айылыбыз үчүн, кийинки жаштар үчүн бул чоң тарых. Кенен айта бериңиз ата. Анан эми ошол чарбада иштеп жүрдүк. Чарбанын жетекчиси районго аябай белгилүү, район эмес республикага белгилүү Жогорку Советтин депутаты болуп жүргөн Асаналиев Азимжан деген белгилүү киши болчу. А киши менен иштештик. Анан жалаң эле жакшы жагын айтып мактана берген болбойт. Ошол иштеп жүргөн кезде бир текшерүүлөр болуп, ошол кезде эми азыр ойлоп отурсаң, биз азыркы рыноктук экономиканын кандайдыр бир немелерине пайдаланган экенбиз да. Мисалы ошол Асаналиев, ошол кезде баягы көп жерде биринчи секретарь исполком болуп жүргөн киши көз ачык. Мындай кылчу да, колхоздун баягы ооруп калган, же болбосо бир жери сынып калган, же бирдеме болуп калган малдарын өлүп калганга жеткизбей сойдуртуп туруп, ал кезде складлар өктөп да койчу, алып келчү дагы ошо бир жерге тапшыртып, анан аны элге саттырчу, этти саттырчу. Анан эгерде ошол кесиптин эрежеси боюнча алганда, аны келип, этке колхозго келип туруп, накладной жаздыртып, килограммын жаздыртып, анан кийин же акчасын төгүп, же болбосо эмгек акысына чегерип, анан кийин этти алып кетиш керек болчу да. Анан райондун борборунда болгон үчүн Жданов атындагы колхоз. Анын баягы райондун берки мекеме жетекчилеринин кызматчылары дагы баягы эт алганга муктаж да. Ошого карап туруп, түз эле акча төктүртүп, акчасын нак төктүрүп эле этти сата берүүл склад башчыга укук берип койгон да. Анан ал акчасын алып келип туруп төгүп койгон. Мына ошону силер туура эмес кылгансыңар деди дагы мени тиги обкомдун бюросуна карап, тиги бир башкармабыз болсо ден соолугуна карап киши шаардык жатып калган, мени кызматтан бошотуп койгон. Анан бошотуп койгондон кийин кайра эле бир айга жетпей эле Пионердеги малды бордоп семиртүүчү чоң комплекс бар болчу. Ошого башкы экономистке жиберилди. Ал жерде 1 жыл иштедим. Анан баары бир баягы үй шартка карап, өзүм дагы баягы айылда ал жерде менин 2 чоң энем бар болчу менин колумда. Атам болсо койчу, тоо келип чакалай. Анан ал кишилерди 2 бай үчени алып жүргөнгө мүмкүнчүлүк жок. Анан ал жерден суранып, атып анан өзүбүздүн айылга которулуп кеттим. Башкы экономистке кайра. Ал жерде иштеп жүрдүк. Анан жаман болгон жок. Башкармабыз Мейманов Эргеш агабыз башкарма болчу. Чарбабыз болсо ушу райондун ичиндеги өнүккөн, экономикалык жактан күчтүү чарба болуп эсептелчү. Райондо 7 чарба болсо, 7-өнүн ушул Жданов атындагы колхоз, анан ушу биздин 1-май колхозу экөө гана өз каражаты менен жашаган, экономикалык жактан күчтүү
колхоз болчу. Калгандарынын баарысы мамлекеттен суд алып, кайра төгүп, ошо карыз менен аралаш жашаган чарбалар болчу. Анан ошол иштеп жүргөндө 1984-жылы мал кыштатууну ийгиликтүү өткөргөндүк үчүн деп биздин чарбабыз 1-май колхозу КПСС борбордук комитетинен ошол Союздун ардак грамотасы менен сыйланды. Бул болсо абдан чоң сыймык союздук деңгээлдеги. Биздин облустан ошо биздин чарба сыйланган, башка ар бир облустан бирден чарба сыйланды. Ошонун грамота менен кошо чарбага бир график деген жанагы автомашинаны кошо берди. Аябай чоң белгиленди, салтанаттуу түрдө акчалай сыйлыктар да бар болчу. Ал акчалай сыйлыктар менен багы тийиштүү, багы эмгеги татыктуу болгондорго акчалай сыйлыктар берилди. Бул ошол жалпы 1-май колхозу биздин ушу бир тууган айылыбыздын тарыхындагы эң жогорку сыйлык болуп калды да. Биздин колхоздогу чоң жогорку мамлекет тарабынан бааланган сыйлык болуп калды. Анан 84-жылы кайра дагы мени өзүмдүн каршы болгонума карабастан партиялык тапшырма деп кайра районго айыл чарба башкармасынын башкы бухгалтерлигине иштөөгө алып кетишти. Ал жерде башкы бухгалтер, 1 жыл башкы бухгалтер, 1 жыл башкы экономист, ошол айыл чарба башкармасынын экономика боюнча орун басары болуп иштедим. Кайра эле дагы ошол жерде 2 жыл иштегенден кийин 3-жылы партиянын райкомунун айыл чарба бөлүмүнүн башчылыгына кайындашты. Ал жерде да ошо 1 жылдан ашыгыраак иштедим дагы. Эмнегедир менин өзүмдүн натурамда, табитимде ушу мен өзүмдүн ушу айылга тартып турат да. Айылга тартып турат. Анан өзүмдүн өмүр таржымалымды карап көрсөм деле кайсы райондук кызматта болбосун жанагы эле бир жолкусунан башкасында бүт бойдон өзүмдүн арысым менен эле айылга кетип жүрүптүрмүн. Арыз жазып эле айылга качып кетип жүрүптүрмүн. Район баягы райондук немеден ошо кызматка дайындаса деле кайра айылга барып иштейин деп. Айылга барып иштейин деп эле ошондой болуп анан айылга анткени белгилүү эле да партиянын райкомунун бөлүм башчылыгынан арыз жазып алып колхоздун башкы бухгалтерлигин сурап алдым. Ошо жака барып иштейин деп. Анан башкы бухгалтер болуп иштеп жүрдүм өзүбүздүн айылда. Андан кийин жанагы альтернативдүү шайлоо деген чыкты. Неме келип калды да. Эгемендүүлүктөн кийинби? Жок, жанагы Горбачевдун немеси келип калды. Кайра куруусу келип калды. Кайра куруу деп 85-жылдан башталып калды дагы. Багыдай түз дайындоо эмес, альтернативдүү шайлоо келди дагы. 2-ден 3-төн кандидатура бир кызматка талапкерлигин коюп, анан ошонун ичинен баягы жеңген, шайланган келип калды. Анан так ошол учурда март айында, 90-жылы март айында биздин айылга айылдык кеңештин төрагасы, сельсоветтин төрагалыгына шайлоо болуп калды. Анан эми чындыгында мен анча деле каалоо неме жок болчу. Анткени башкы бухгалтерлик өзүң билесиң, айылда жакшы эле кадыр баркы бар кызмат. Анан баягы кээ бир жолдоштор сунуш кылышып, сен да койгуңуң деп анан ал жерге 3 киши талапкерлигибизди коюп калдык дагы. Анан мага буйрду, мен сельсоветтин төрагасы болуп калдым. Анан сельсоветтин төрагасы болуп такына 90-жылдан баштап 91-жылга чейин иштегенде эле колхоз баягы реформасы башталды, экономикалык реформа, колхоздорду таратуу.
колхоздор таратуу башталды. Мал мүлктү тараткыла, жеке менчик өткөргүлө деген талап башталганда ошол учурда башкармабыз бартабас Назарбек Аксакал эле автокырсыктан улам ошо авария неме болуп тиги ооруканада жатып, анан экономикалык реформа боюнча комиссия түзгөндө ошонун жетектөөгө мага туура келип калды дагы мал мүлктү тараттык. Анан мал мүлк таратуу башталды. Адегенде келип райондук жетекчилер адегенде келип эл менен чогулуш кылды. Ушундай жогору жактан тапшырма болуп атат, жеке менчикке өтөбүз, малдарды таратабыз, короосаларды таратабыз, жерлерди бөлүшкө бөлүп беребиз дегенде эл каршы болду адегенде. Жок, биз бөлмөбүз, ал кандай жашоо болот? Биздин колхоз менен. Анан жок, бул деген ушу жогортодон келген көрсөтмө. Жалпы өтөбүз. Бардык жер өтөт. Калып калсаңар, кечиксеңер өзүңөргө жаман, кийинкисинде өнүгүүдөн артта калып каласыңар. Деп анан бир ай мөөнөт берип кетти. Бир айга чейин эл ойлонгула, өзүңөрчө бириккиле, туугандашасыңарбы, кандай жеке мамилеңер менен болобу? Ушундай бир айдан кийин деп анан бир айдан кийин кайра келгичекти эл өзүнөн өзү даяр болуп, кой баары өтөт экенбиз деп анан тапшырма ушундай болду да. Мисалы дегенде сарайлардын эсебин алып чыктык. Сарайлардын эсебин алып, анан жалпы элдин эсебин алып чыгып, бир сарайга канчадан киши туура келет. Жалпы анан ошого жараша бөлгөндө бир орточо 55тен киши, колхоздун 55 мүчөлө эмес, бала чакасын кошкондо 55 адам бир сарайга туура келет экен. Анан ошону менен эми 55тен кем эмес кишилер бириккиле деп неме бердик, тиги элге сунуш бердик. Эл өз ыктыяры менен, ар кимиси тууганы менен, жакшы аңлаш менен болуп отуруп, анан топтолуп, анан кийин биз мына булар болдук. Атыңарды койгула дедик. Дыйкан чарбаңардын аты ким болот? Анан алар аттарын койду. Анан кийин ага чейин 2 күндө бир ушундай кайра түшүндүрүү, кайра чогулуш контордо кылкылдап эле ушу бир ай бою кишиге толуп турду. Анан эл кеңири түшүнүп алып калды да. Анан кийин бир күнү чоң чогулуш болду да. Анан кийин өзүбүз анан баягы немелер боюнча кагаз карма тараталы деп чечтик. Ушул айта турган нерсе, бардык нерсени райондагы эркин коюп койду, элге койгула деп. Биз дагы эркин коюп койдук. Эмне маселе такалса, ошону элди кол көтөргүлө. Силер чечкиле дедик. Мисалы, жанагы сарайларды кандай кылып бөлөлөм, кимге биринчи берели дегенде жок, кагаз карматкыла деди. Кагаз карматкыла багыбызга келгенин алабыз деди. Ошону менен анан жанагы дыйкан чарбалардын аттары боюнча кагаз жастыктагы урнага салып туруп, анан кийин бирден тартып, бирден өкүл келип тартты дагы багына келген сарайларын алышты. Анан сарайларды алгандан кийин анан малдарды бөлдүк. Анан ортого бир 12-13 чукур кой алып калынды. Немеге төккөнгө суаймал. Анткени бирикме сакталып калды да, ортодо техника бөлүнбөй калды. Техникаларды эл бөлбөйбүз деди, чогуу болсун деп. Анан техникаларды кармаганга анын запчас май дегенде анан мынасына керек болгон ошо 12 короо кой алынып калынды, жерден алынып калынды. Ошону менен анан калган эл ошону менен ушу дыйкан чарбага 91-жылдын ноябрь айында тарадык. Анан могу жака кирсе керек эле, китепте азыр эми ошо числосунан бери анан ал ошол экономикалык реформага дагы жүргүзүү боюнча комиссиянын составы, фамилиясынан бери мен сактап жүргөмүн. Анан ошол баягы элдин эсинде калсын деп могу Өмназар жазып аткан китепке бердим. Буюрса ал чыгып калса элибиз окуйт. Ошол дыйкан чарбага алгачкы ошол баягы колхоз тарап, анан башкача өнүгүү, башкача
чарба жүргүзүүнүн жолуна ушундай жол менен өткөнбүз. Ушул айылыбыздагы өзүңүз жөнүндө, айыл тууралуу жакшы маалымат айтып бердиңиз. Өзүңүздүн кызматтык карьераңыз жөнүндө, мына өмүрүңүздө дээрлик баардык кызматтарды ушу айылда өтөдүңүз. Анан бул тууралуу эми кенен маалымат болду. Рахмат. Мага могу кызык маалымат болуп атат да, 56-жылы ошондо съезд колхозу деп атпайсызбы? Ошондо съездде өзүнчө айыл, анан азыркы Кош Төбө турган жерде өзүнчө айыл болгон. Анан мектеп кайсы жерде болгон? Каяка барып келип окучу элеңиздер деген? Бул мурун ошол колхоздоштуруу башталган кезде колхозубузду биз 29 колхоз эмес, баягы көчүрүп келип отурукташтырууну биз 29-жылы деп өзүбүз датабызды белгилеп жүрөбүз айылдыкын. Анан ошо кезде андан кийин бир 32-жылдарда Байрыкча Орчундуусу Бычандан биздин туугандарды биз эми Карек уруусун Бычандан көчүрүп келип, ошол съезд колхозуна отурукташтырган экен. Калган бери Дөөлөт уулу, Жору уулу, башка да уруктар берки Кош Төбө, азыркы Кош Төбөнүн ордунда отурукташкан экен. Анан ошо боюнча эки колхоз болуп, съезд колхозу, анан кийин Кош Төбө колхозу деп түзүлүптүр. Анан экөөнү 40-жылы кошуп биринчи май колхозу деп атаган экен. 40-жылга чейин өзүнчө чарба болуп турган, колхоз болуп турган. Анан ошол эле 40-жылга чейин отурукташтыргандан кийин азыркы Тенткейдин сарайы деп коебуз го. Ооба, съездеги. Съездде мурун Токтомбеттин сарайы деп. Ошол сарайдын ордунда мектеп ачкан экен. Башталгыч мектеп. Ошо жерден башталгыч мектепти ошо жактан окучу экен. Андан кийин бер жака көчүп келгенден кийин адегенде бир 7-класска чейин, андан кийин улам кошуп 8-9 кылып отуруп, анан ошондо мынау Мейманы Эргеш, Барктабасов Назарбек, Кыдырып Көчкөнбаев, Өскөнбаев Ырысбай ушул агалар ушул мектептин 10-класстын орто мектепти алгачкы бүтүрүүчүлөрдөн болуптур. Ага чейин бер жакта деле ошо толук казарманга барып окучу экен. Биздин айылдыктар Тогуз-Торого барып анан Тогуз-Тородон орто билимди ошо жактан алчу экен да. Анан улам бир жылдан кошуп отуруп, анан ошондо ушу кайсы жылга туура келип калат, тигилердики бүткөн жылы. Ага чейин ошо орто мектеп болгон эмес экен да. Анан жанагы өмүр баян жөнүндө айткандай тегине да чыкпай калыптырбыз. Эми анан могу жанагы чарба тарагандан кийинки структура Дыйкан чарбалар бирикмеси деп түзүлдү. Дыйкан чарбалар бирикмеси деп анын төрагасы болуп Барктабасов Назарбек Дыйкан чарбалар бирикмесинин төрагасы болуп жүрдү. Ага чейин селсебеттер кармалып эле турган да. Анан бат эле ошентип отуруп, анан 96-жылы жанагы айыл өкмөттөрү деген институт түзүлдү. Айыл өкмөттөрү деген 96-жылы түзүлүп, ошого селсебеттердин укуктарын ошолорго өткөзүп берди. Селсебеттер жоюлду. Мындайча айтканда тиги чарбаны өзүнчө бөлдү, Дыйкан чарбалар бирикмеси өзүнчө болуп калды дагы. Айыл өкмөтү жалпы ошо айылдын баардык социалдык, экономикалык маданий эмелерине жооп берген тиги орган болуп түзүлдү. Анан биздин Кош Төбөдө алгачкы айыл өкмөт болуп ошо мен шайландым. Биринчи айыл өкмөт институту түзүлгөн кезде, биринчи түзүлгөн кезде биринчи айыл өкмөттүн башчысы болуп мен шайландым ошо. Аягы ошол дагы эми эмнелер жөнүндө айтып берейин. Эми мынакей биздин айылдын түптөлүшү жөнүндө айтып берсеңиз болот. Могу мектептерди уюштуруу, мисалы алгачкы ошо сабатсыздыкты жоюу боюнча баягы Совет өкмөтүнүн чечими болду. Ал биздин ошо алыскы тоолуу аймактарга чейин жетти да. Анан биздин айылда мектептерди кандай жаңы мектеп салынганбы же үйлөрдү эле мектеп кылып окутуп башташканбы?
дээрлик эле биздин айыл баягы кандай түптөлдү буга чейин мына келди деген аты алып жүрбөйбү? Андай мына азыр биздин Кош дөбө айылыбыз. Ошол айылдын түптөлүшүнөн дагы сиздин билгениңизди айтып берсеңиз. Мындан пайдалансам болобу? Ооба, пайдаланып, өзүңүздүн материалыңыздан пайдаланып. Мисалы мына дагы айта кетсек, өзүң көрүп, чогуу аралашып, мына айылдын тарыхы, санжырасы жөнүндө бир тиги Бейшей Өмназардын демилгеси менен жазылып аткан китепке маалыматтарды чогултуп атпайбызбы? Мына өзүң экөөбүз тең редколлегиянын мүчөсүбүз, редакциялык кеңештин. Ошол маалыматтарды, мында көп маалыматтар бар, мен ушуну пайдаланып айтып берейин. Биз адегенде түзүлгөндө 37-жылга чейин Актала районунун карамагындагы айыл болуп түзүлгөн экенбиз. 29-жылы дебедикпи? 29-жылы тос дегендер болуптур, багы жерди биргелешип иштетүү деп которулабы, кандай болот. Андан кийин уламат өскөрүлүп отуруп, анан ошол айылда отурукташкандан кийин ага чейин сабатсыздыкты жоюуда ушул жерге берилген баягы улуу муундардын берген маалыматтарында адегенде жана азыркы Акчийде Тасманын тамы деген бир тамда ушу балдар чогултуп, ошол көбүнчөсү Дөөлөт уулу, Кыркы урууларынын балдары экен. Эми анткени алар ошол аймакта жашаган да. Жору уулунун балдары ушуларды ошол жерге чогултуп, ошо Тасманын тамынан сабатсыздык жойдурган экен. Мектеп болгон экен да алгачкы, Мектеп эмес, сабатсыздыгын эле жойгон. Мектеп деп аталган эмес экен, сабатсыздыгын эле жойгон го. Андан кийин мектеп сала баштаган экен. Мектеп салып, азыркы Исмаил Алмастын үйүнүн ордунда ошол жерге салган экен. Биз деле окуп калдык, бир төмөнкү класстарда, 1-2, 3-үчү класстарда ошол жерде окуп калдык. Ошол жерге мектеп салынып, анан а жерден бир биз көргөндө 4 комнаталуу мектеп болчу, 2-2ден. Бир жагында 2, бир жагында 2, анан кийин тиги дагы бир 2 комнатта сырттан келген мугалимдер, директорлор турчу, 6 комната. Анан кийин биз жаңыдан окууга кирген кезде дагы 2 комната салыптыр, ишигил ошону менен бир анан 6 комната жерде окушчу экен. Андан бүткөндөрдөн нарынга окууга жиберип, а жерде окуусун аты кандай болгон билбейм, курспу же эмне болгон. Мындан ушу жанагы ХПЖ алгачкы мугалимдерден Бекташев Жумалы, Ибраимов Бакас, Бердалиев Акималы агайлар, ушулар алгачкы мугалимдер болуп, ошол нарындан ошо билим алып келип, анан кайра эле келип, анан ушу сабак беришкен экен. Анан жана айтып атып болуп калбадым, ошо 37-жылга чейин Актала районунун карамагында болуп турбуз. Анан 37-жылдан 62-жылга чейин бир 25 жыл Тоостор районуна каратып койгон биздин айылды. 1-май колхозунун Кош дөбө айылын 25 жыл Тоостор районунун карамагында болдук. Анан кайра 63-жылдан баштап кайрадан Актала районунун карамагына кошулуп, анан бүгүнкү күнгө чейин Актала районунун карамагында болот. Негизгиси мурун Совет өкмөтүнөн мурун биз ошол Акталанын эле карамагында ошол болуштуктарда ошол жакта болгон экенбиз. Анан Тоосторго менимче ушу аякта элдин саны аз болгонуна байланыштуу район түзүү максатында кошуп койгон. Болбосо жол байланышы деле татаал, ал кезде жол белдерин атчан барып келчү. Ошого карап эле бизди ошол жака бөлүшүп койгон окшойт да. Тоосторго карап, Тоостор негизи өзү район болуп түптөлгөнгө чейин Актала районуна да карап турганбы? Ушул боюнча маалыматыңыз барбы? Эми Союздан мурун баары эле аралаш эл болгон экен. Бир эле ал тургай ошо
бир болуштукка да кирип калган учурлар болгонбу. Анан Сайыстын убагында өзүнчө район болуп түзүлүптүр. Өзүнчө район болуп түзүлүп, анан могу 63-жыл экөөнү кошту кайра. Актала менен Тогуз Төрө кошулду да. Актала менен Тогуз Төрөнү 1-январь 63-жылы кошуп, бир район Актала району кылып, анан жанагы атактуу Акназаров Корчубек аксакал биринчи секретарь болду, ал мурун Актала район секретарь болчу. Анан экөөнү бириктирип, жетекчи болуп туруп, анан жанагы Социалист эмгектин баатыры деген наамды ошол эки район чогуу башкарып турган кезде алды. Андан кийин Тогуз Төрө районунан кайра бөлүп кетишти. Актала район курамынан чыга Кайра бөлүндү Актала, алар да өздөрү арстанып ошентип отуруп анан кайра Актала районуна чыгарып кетишти. Алыс деп шылтоолор ушу болду. Эми шылтоо эмес, негизги себеби ошо болду. Тейлөөгө алыс болот экен, татаал болот экен. Тиги жерден бу жерге ага кезде анткени жол байланышы аябай начар эмес беле. Кыштын күнү байланыш болбой калчу. Атайын тиги Тогуз Төрөдө неменин Актала райкомунун атайын бир өкүлү отурчу ошол жерде, анткени бир немелер жетпейт. Тейлөөдө, элди тейлөөдө бардык жагынан эле социалдык жактан дагы ошо оорчулуктар болгонго, анан кайра районду кайра бөлгөн. Жакшы. Мен үчүн өзгөчө бир дагы жакшы жаңылык болду да. 1967 жылы биздин айылда алгачкы китепкана түптөлгөн экен. Китепкананын эң алгачкы китепканачысы болуп сиз иштедим деп жогоруда белгилеп өттүңүз. Китепкана азыркы эми контордо турбайбы? Азыркы маданият үйүндөчү. Ага чейин ал китепкана каякта жайгашкан? Ага чейин азыр бузулуп кетпеди. Ошол жана азыркы маданият үйүнүн берки чыгыш жагында бир Фин түбүндөгү үйдө мурун сельсоветтин контору бар болчу. Ошол кийин бузулуп кетти. Ошонун эле бир комнатасын китепкана кылып берген. Мен жана эскертпедимби? Мен алып келип полкага коюп, карточка атып китеп таратканга үлгүргөн жокмун. 1,5 жылдай ушундай иштедим да, чогултканга үлгүрүм жалаң. Анын ортосунда мен ошол бир 3-4 ай китеп чогулттум. Мисалы 66-жылы сентябрь айларында иштедим мен. Сентябрь, октябрь, ноябрь 3 ай иштегенден эле 66-жылы баягы оор кыш башталды. 1966-жылы ошо мен бир 3 айдай китепканачы болуп иштегенден кийин эле кар аябай оор жаай баштады. Şu ноябрдын да башталган кар тынбай күнүгө тынбай жаап отуруш 1,5 метр жерге чейинки бийикте кар жаады. Анан бүт болгон колхоздун конторасында болобу, сельсоветтин конторасында болобу болгон адамдын баарысын ушу малга жардамга чыгып чекти. Мен атам уйчу эле кишина дегенде ошо баккан субай уйлары менен азыркы Актала айылына көчүрүп келди. Акталанын берки бетине. Акталанын берки бетине. Ал жерге көчүрүп келип, анан ал жерден бир аз баккандан кийин ал уйларды нарын эт комбинатына төктүрүп, андан кийин Сүттүү булакка, азыркы Сүттүү булакка бир ошол Ленин колхозунун бир сарайына алып берип Токойдон. Ошого дагы Коштөөдөн дагы бир 50-60 субай үйдү алып келип, анан а кишини көчүрүп келип уйчу кылып, мен ага жардамчы кылып берди. Ошону менен мен жаска чейин ошо неме болуп калды, тиги уй багышып жүрдүм. Ошону менен китепкананы жанагындай китепканачылыкты андан ары уланта албай калдым да. Андан кийин эле дагы ошентип отуруп анан башка эмеге өтүп кетти да, китеп башка, мен айылга окууга кетип калдым. Үйлөнгөндөн кийин анан окуйм деп шаарга кеттим. Анан кайра келгенде жана айтпадымбы, катчы болуп кеттим. Ошону менен китеп алгачкы китепканачы болуп, айлык алып 4 ай, 5 ай китеп чогултуп жүрдүм, бирок отуруп китеп тараткан жокмун да. Ошондон китепкана баягы жаңыдан түптөлүп, негизделип атты да. Жаңыдан түптөлүп, анткени өзү штат жок экен ага чейин. Ага чейин штат жок экен китепканачылык. Ошондо жаңы берди да, сельсоветтин астына. Сельсоветтин астына жаңыдан штат ачты.
Жакшы, могу айылыбыздагы бир өзүнчө дагы бир адамдардын ат аталып жүрөт. Биздин айылда убагында свет бара элек кезде биздин айылда свет күйүп турчу деп айтылат. Ошол инсандар жөнүндө да айтып өтсөңүз, кайсы жылдары биздин айылга свет тартылып барды. Бул да өзүнчө элдин турмушуна бир жаңылык болуп келди да, бизге баягы телефон тарткандай элечи светтин барышы. Ошол биздин айылга 57-жылдан 64-жылга чейин Кожалиев Турганбай деген өзү тогуз туроолук адам колхоздун башкармасынын төрагасы болуп иштеди. Ошо мурун а киши Кочкордо райисполком председатели, Жумгалда райкомдун экинчи секретары, ушундай жогорку кызматтарда жүрүп, аптан такшалып, тажрыйба топтоп калган, көзү канып калган жетекчи экен. Анан ошо кездерде партиянын саясаты 30 000 кишилер деген чыккан экен. Мындайча айтканда, ошол такшалган жетекчиликтерден билимдүү, өзүнүн турмуштук тажрыйбасы чоң жетекчилерден сайыс боюнча 30 000 кишини артта калган чарбаларга, ошондой өнүкпөгөн чарбаларга жетекчиликке жиберүү жөнүндө токтом кабыл алыныптыр дагы. Анан ошол киши 30 000 кишилердин бирөө экен. Ошол биздин айылга жиберилген экен жетекчиликке. Анан бул кишинин абдан салымы чоң болгон экен. А кезде биз жаш болчубуз, мен мектептин окуучусу болдум, бирок а кезде билип калдык а кишинин ошол ишмердүүлүгүн, анткени жон терибиз менен сезип аттык да жашоо турмуш кичине оңолуп атканын. Ошол киши биринчилерден болуп, жанагы чоң мотор менен, а кезде пароходдун мотор экен деп койчубуз, эмненин мотор экенин ким билиптир, ошо моторду койдуруп, жана гаражга, анан ошону менен айылга жарык бердирчү, свет. Түнкүсүн караң түшкөндө күйчү, 12-де өччү, кайра свет өчүрчү, моторду өчүрчү. Бирок жарыгын эле ыраазы болчубуз да, жарык алчубуз. Анан мындай прибор сайыбы, а кезде мындай тиричилик техникаларын колдону деген ал түшкө көрчү эмес. Телевизор жок а кезде. Анан ошол свет баргандан кийин анан радио көрүп эметип калдык. Радио иштеп калды. Көчөлөргө радио койдуртту. Жанагы репродуктор менен багы бир жерден кабыл алып, анан көчөдө радио сүйлөп турчу. Анан а кишинин дагы бир ушул жетнемеси уй ферманы механизациялаштырылган. Азыркы кара сууда уй ферма бар эле кезде, ошону механизациялаштырып, жанагы немелерин, кык немелерин механизациялык жол менен чыгарттырып, азыркы жана биз айтып аткан өрттөнүп кетти деп аткан мурун салынганда ал оорукана деп, оорукана болчу. Андайынан контор болду, ошого а киши неме тарттырган. Жанагы от менен паровой отопление деп атпайсызбы? Ошондой болуп батарея койдуртуп, ал ошо киши ошого жетишкен. Анан ошол жерде дагы бир маңдай жагында мончо деген салынчу. Анан эми кезде каякта мончо, отун жок, көмүр деген жок. Анан атайын отун алдыртып келип, окуучуларга, немелерге ар бирин өтүп келип, анан бир айда бир жолу ошол алып барып туруп очередь менен мончого түшүртчү. Айтор эми ошол өзүнүн учурундагы бир жаңылыктар болчу да, ошол жашоодо. Лидер адам экен да. Лидер адам болчу. Анан экономикалык жактан а киши ошол чарбаны, ошо өзү каражатты сарамжалдуу пайдаланып, анан кийин ошол багы чарбаны тартиптүү жүргүзүп, продукцияны көп алгандан улам ошол кезде биз анан Тогуз Туроону карамаганда, Тогуз Туроодо эң алдыңкы миллионер колхоз деп, жанагы акыр аягына чейин, сайыс тараганга чейин жанагы биздин биринчи май колхозу өзүнүн каражаты менен жашап, экономикасы чың болгонуна бул кишинин түстөн түз салымы бар да, ошо кишинин убагында топтолгон каражаттын чугу. Ушул киши иштеген, анан 64-жыл 7 жыл иштегенден кийин анан а киши которулду, Тогуз Туроо районуна которулду. Эми ошону мен дагы жакында быйыл дагы Акталаанын дагы 90 жылдыгы болот экен, Тогуз Туроо районунда 90 жылдыгы болот экен.
Жакында ошол интернетке тоостороодон ошол баягы эмгеги сиңген инсандар дегенге ошол кишини жазыптыр. Жазып келип анан азыркыга таң кыласың. Ушул райондо биздин 1 май колкосу учурунда ошол тоосторого карап турганын билбейт экен. Ошол тетиги нарында дейт, ушу бир айтор бир чарбада ушу неме болуптур. Башкарма болуп иштеп келген деп жазып коюптур а кишини. Ушундай миллионер чарба кылган экен деп. Анан ал биздин коштоо экен, кошунабыз деп билбейт да. Анан мен жазып койдум астынан бул ал биз. Бул биз иштеген. Жакшы. Баягы мындай азыркы айылыбыздын өнүгүшү, деги эле айылыбыздын ирденишине ушундай инсандардын салымы менен болду да. Анан ага чейин да бир эскере турган киши бар. Борсунбаев Жунус деген башкарма. Өзү Нарын районунан экен, Нарындын Жергетал айылынанбы. Ошол киши 40-жылы башкарма болуп келип, жана 2 чарба съезд менен коштоо кошулду деп эдикпи? Ошондо 1-май колкосу аталгандан кийин ошол киши башкарма болуп келген экен. Согуш жылдарын ошол киши башкарма болуп өткөрүптүр. 51-жылга чейин 11 жыл. Аябай ушул эл баккан жетекчи болуптур да. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол биздин көз өткөн аталар, энелер андан угуп калгандар бүт ушу Борсунбаев жөнүндө билет. Борсунбаев деген башкарма ушунун биздин айылды согуш убагында ал тургай жанагындай кээ бир шарты жок неме үй-бүлөлөрдүн немелерин согуштан алып калган ушулар да бар экен. Кандай жолдор менен. Ушул чоң эмгек сиңирген. Ушул 2 киши өзүбүздүн айылдан болбосо дагы Борсунбаев Жунус, Кожалиев Турганбай биздин Коштөө айыл үчүн өтө чоң эмгек сиңирген инсандар болгон да. Жакшы маалымат болду. Баягы айылыбыздагы өнүгүшүнө салым кошкон инсандар жөнүндө да айтып өтпөсөк болбойт да. Анан мен эми сиздин азыркы буга чейинки айтып өткөн маалыматтарыңызды угуп отуруп, экономист негизги иштеген тармагыңыз бухгалтерияда эмгектендим деп атасыз, бирок жалпысынан ал эле тармакта эмес, айылдын социалдык, экономикалык, коомдук саясий турмушуна да аябай активдүү катышыпсыз да. Мына китепканачылыктан баштап, айыл өкмөтү ошол эң биринчи биздин айылыбыздагы туңгуч айыл өкмөт болуп сиз эмгектендиңиз да. Анан жалпы эле мына айылыбыздын өнүгүшү, айылыбыздагы жакшы учурдагы, кыйынчылык учурдагы баарды сиздин көз алдыңызда болду. Анан мен кийинки суроом баягы неме деген да, колхоз болуп турган учурундагы, айылыбыз ирденип түптөлүп келаткан учурудагы сиздин бала кезиңизде эсиңизде болсо керек. Эми азыр айылга дагы утур барып келип атасыз да, айылда көрүп атасыз. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт го. Анан ушу 50 жылдан кийинки коштөө кандай коштөө болду? Сиз эмнелерди өтө баамдайсыз? Айылыбыздын эмнени көрүп көзүңүз сүйүнөт, эмнени көрүп өкүнөсүз? Ошону сиздин аузуңуздан уккум келет да. Туура баамдапсың. Жана мен өмүр баяным боюнча өзүң айткандай адистигим экономист бухгалтер болгон менен бүткүл өмүрүм ушу меники 2 бөлүккө 2 тармакта иштеп калдым да. Жанагы катчылык немеден кийин, китепканачылыктан кийин катчы болдум дебедим. Андан кийин өзүм улгайган кезде кайра да бир жолу катчы болдум. Айылдык кеңештин төрагасы болдум. Анан айыл өкмөтүнүн башчысы болдум. Кыскасы ошол советтик деп койчу агесте. Андан кийин баягы өзүнүн жетекчилик экөө баягы адистиги менен сырткаркы кызмат менен адистигимди иштегеним экөө бирдей эле мезгилдер болду да. Анан эми өнүгүүнү азыр салыштырсак абдан эле жогорку даражада өнүгүүлөр болуп атат. Эми өнүгүү курулуш жагынан айтып отурсак, үйлөрдүн баары биз көп үйлөрдү тааныбай калдык. Барсаң, бул кимдин үйү деп сурамай. Анткени өзүң деле көрүп аткандырсың, барсаң эле баягы эски үй жок. Аны салып бузуп эле ордуна жаңгыраган жаңы үй салынган.
Бул бир жагы жалаң курулуш жагынан өнүгүүсү. Анан өзүбүздүн элдин дээринде барбы, же өзүбүздүн жаратылышыбызданбы мындай жайыттын неменин жакындыгы. Анан аптан биздин элди бай айыл деп коюшат. Ушу ар бир жума сайын ушу Жалал Абадка, Бишкекке 4-5 чоң фуралар малдар ташып алып кетип сатып атат. Канча жылдан бери ушул колхоз тарагандан бери ошондой жүрөт. Кыскасы эл байыды, турмуштары жакшырды, үй тирчиликтеринин баарысы оңолду. Шаарда эмне болсо биздин айылда баарысы бар. Таза суу бар, жылуу суу бар, үйлөрдүн көп бөлүгүнө үйдүн ичине суу кирген, мончолор салынган. Айтор шаардан эч деле айырмасы жок. Бардык жагынан ушу шаардагы тейлөө биздин айылда деле болуп атат. Анан алыстыгыбыз, анан жол байланышы деп аябай суусачу элек. Эми мына мамлекет да көңүл буруп, жолдорубузду оңдой баштады. Мына Кудай өзү буйрду. Ошол баягы Кыргыз, Өзбек, Кытай темир жолу айылыбыздын жанынан өтүп атат. Бул чоң мүмкүнчүлүк болуп атат өнүгүүсүнө, айылыбыздын өнүгүүсүнө. Анан ушу бардык жагынан жакшы деле. Анан бирок ушу бир эле мен өзүмдүн немем эмнегедир баягы же биздин баягы ностальгиябы өзүбүздүн немеге. Бул байланыштар, немелер адамдын өз ара баягы бири-бири менен ушу сен экөөбүз сыяктуу баарлашуу, бири-биринин үйүнө кирип чыкмай, кошуналар отуруп кобурашмай дегендер азайып, эмнегедир баягы эле могу немеге кирип кетип атат, виртуалдык немегендеге кирип баратат да. Барсаң деле баягы жалгызсырайсың, бир чети баягы курбу-курдаштар суюлуп калган. Анан биз эле улуулар ошентебиз десек, жаштар деле айтып калат экен, бири-бирибиздин үйүбүзгө айтпай кирбей калдык, телефон чалып чакырышып, телефон менен чечип маселени деп. Анан эми ушул эмнегедир эми биздин куракка көп жакпаган нерсе болуп атат. Эми ал эми жашоо эмне кылабыз, өнүгүү. Баягы айылга баргандагы бир өкүнгөн нерсеңиз болгон эле ушул нерсе экен да. Өкүнгөн нерсе ушудан болбосо баарысы бар айылда. Жалпы эле бул айыл үчүн эле эмес, бул жалпы эле Кыргызстанда, дүйнөдөгү деле акыбал ушундай болуп калды окшойт. Ана айыл жөнүндө жакшы кеп куруп бердиңиз. Өзүмдүн жан дүйнөм айылга тарта берет деп атпайсызбы? Ушул районго кызматка дайындаганда деле өз арызым менен дээрлик бир эле жолу бир учур болбосо, калганын баарында мен өз арызым менен барып ушу айылыма иштейм деп айылыма кеттим деп. Анан мен сиздин айыл тууралуу жазган ырларыңызды угуп калам, окудум. Анан ошол ырларды биздин жердештерге, айылга болгон, айылга куса болуп жүргөн ушул туугандарыбызга бир алысты жакын кылып, ушул ырыңызды өзүңүз окуп бербейсизби? Айылга арнаган ырларыңызды. Деги эле мына чыгармачылыкта дагы сиздин бир топ дептерлериңиз бар экен, ырларыңыз бар экен. Ошонун баардыгын өзүнчө окутсак, ал дагы өзүнчө бир подкаст болот. Анан айыл тууралуу өзүңүздүн жан дүйнөңүздөгү ушу айткыңыз келген бир ыр-саптарыңыздын окуп берсеңиз. Жакшы болот. Дагы бир кичине кеңирээк айтып берейин ушул боюнча. Бизди мектепте окуп жүргөн кезде Кулмат Окин деген агайыбыз бар эле. Кыргыз тил адабияттан сабак берген, өзү Кочкорлук. Кийин анын уулу билип калдыңар, аким болуп барып иштеп кетти, Алмаз Окинов иштеп. Анан ошол агайыбыз абдан күчтүү агай эле, мындай өзү. Анан биздин дагы жанагы мектебибизде ошо киши мугалим болуп турганда, ошо кишинин демилгеси менен мектептин 30 жылдык юбилейи белгиленген, 64-жылы. Анан ошол агайыбыз бизге айтар эле, энциклопедия жазгыла, өмүр баяныңар күндөлүк жүргүзгүлө. Кийин кереги тиет, өзүңөргө да жакшы деп. Анан
ошол кишинин агайыбыздын айтканын кармаган мен бир 30-40 жыл күндөлүк жазып жүрдүм, өзүм баягы колдон келишинче. Анан ошол жанагы ыр дагы өзүм ушу бир 10 класстан баштап ушу ырга кызыгып, ыр жасап коюп жүрөм. Бирок китеп чыгарам деп аракет кылган эмесмин. Сунуш кылгандар болду, кээ бирөөлөр чыгара коелу, балдарыбыз деле, балаларым деле чыгара коелу дейт. Эми балдар азыр ыр китепти деле окуучу киши аз калды, эмне кыласыңар деп болбой жүрөм. Анан биринчи ырым, бизде өзүң билесиң, сыймыгыбыз эле бычан эмеспи? Ооба, бычан. Мен ушу бычаным деген ырдым бар болчу. Налы бар, азыр деле бар. Андан кийин улам баягы артынан түшкөн жокмун. Баягы кичине баягы толкуй калганда, көңүлүм келе калганда жазып жүрүп бир 100 ырым бар, бирок аны эч жака жарыялаган эмесмин. Өзүм менен өзүм жүрөм да. Анан кийин эле ошо мына телефон чыккандан кийин өзүңдөн өзүң баягы отуруп, элди көрүп, бу жердеги жазган немелерди окуп алып эле анан өзүңөн өзүң баягы эрип экенсиң. Анан 1-2 жолу жарыялап жүрөм. Ушу жака өзүм баягы эмне деп коесуңар, баракча ачып коюп, ошого жазып коюп жүрөм. Кээ бирөөлөр баягы неме басып кылат. Лайк басат. Макул, окуп берейин. Өзүм могу жерде жанагы айтып аткан тиги Санжыра тарых боюнча китепке бир айылдык неме чыгармачыл адамдардыкын дегенден ошого бир 2 ырым бердим эле, ошону окуп берейин. Жакындан баркың сезилбей, жай турмуш жашоо кечирмей, кадамым чыкса чегиңден, кайтуун усамап эзилмей, кыш ичи шаар байырлап, жазчыга жолум дайындап, көлүктө кетип баратам, көзүмдөн учуп айыл жак. Көрүндү мына кыядан, көпүрөң кирчү улагаң, өрөп күйүм дале жаш кестей, өткөндө алабугаңан. Ак теке тоосу берилеп, ак чаптар артка чегинет, аймалайт бетти шамалың, айткансып күттүм сени деп. Суктанткан жайлооң жайында, суусу кем терең сайыңда, шыбактуу тала адырда, шыңга бой терек талыңда. Таанышсың, көзгө каныксың, тагдырым калган тарыхсың, өзгөчө сүйүп өскөн жер, өзүңдөн өмүр арыттым. Көөдөңгө күчтөп сыйдырар, көңүлдө уйгу туйгу бар, аттиң ай азыр айылда, аз калган күччү курбулар, аз калган күччү курбулар. Баракелде. Дагы сиздин калемиңизден жазылган ырлардан дагы көбүрөөк эле окуп берсеңиз. Мына жерде Акташ жайлоосунда деген бир ырды да бердим эле. Бул өзүң билесиң, ички жайлоо Акташ. Бир кезде саанчылар, уйчулар отурчу, мен атам ферма болуп, анан ага киши уй ферма болчу. Андан кийин жатакчыларга да берип жүрдү. Ага кезде чоң атам менен дагы жатактагы ошол Акташ жайлоосунда бала кездер өткөн. Анан кийин ушу 50ден ашканда эле көп жыл баягы тиричилик менен жүрүп, барбай жүрүп, анан ушу Акташ жайлоосуна барып калганда ушу жазылгандар эле ошону окуп берейин. 11 жаш куракта ойноп жүргөн, окторулган шар сууну бойлоп жүргөн, балалыктын жайлоосу Акташсага барууну мен эчактан ойлоп жүргөм. Көңүл чиркин канчалык самабасын, көп кечикти барууга далаалатым, жашыргандай сезилчү балалыкты, жалпагарчаң кара көз карагатың. Илбериңки бал элем эринбеген, илким азыр басыңкы көңүл менен, сууну бойлоп ойночу кезден бери суудай эле агыптыр өмүр деген.
Жайлоо түнү бейкуттук уюп жаткан, жаным жыргап суу шарын угуп жатсам, эске түшөт бул жерде өткөн күндөр, эчен жылдап жүрөктө бугуп жаткан. Эр ортонун оодарып келип турам, эжа бербей сезимдер эрип турам, чоң молдолук жайы бар чоң атамдын чокчо сакал элесин көрүп турам. Таң калдырчу китебин ачкан жагы, тамгалары окуган жазгандары, кайбереңге кескесте кое калчу, капшыт тушта жатчу эле капкандары. Мендей балдар не кылат карачуумун, мен да кулум байлоону самачуумун, ар бир таңда көшүлтүп салчу бирок, арбагандай кырааты намазынын. Элебегем замандын жалган жагын, эсте бирок элдинин карманганы, атам азан айтканда аял эркек арар жерде отуруп калгандары. Айлыбызда 5-6 балдар элек, аш кийимден кеми жок бардар элек, алалыгы адамдын канындабы, антсе деле досторду тандар элек. Бирөө болчу жакшөнөк оюндагы, бирөө болчу жоошта момундагы, кээ биринин ал тургай азыр деле кеп жебеген чырдыгы жоюлбады. Калбадыбы ай күнчө аралыкта, кайдан десем кайта бир жаралышка, касиетин жер сууңдун сестим акташ, кайрып барган бир саамга балалыкка. Баракелде, биздин айылдын тоолорун, жайлоосун көзгө тарткан мыкты ырсаптар болуптур. Эми сиздин дагы баягы ырларыңызды өзүнчө китеп кылып да чыгарып, ал тууралуу маек кылсак болот. Биздин айылыбызда мынакей ушундай мыкты чыгармачыл, ар тараптан жетилген инсандар бар. Биз алар менен сыймыктанабыз. Убакыт абдан бат эле өтүп кетет экен, Насипбай ата. Сиз менен маектешип, сиздин ар бир айткан сөзүңүзгө кулактын кумары канып турган учур. Дагы узун кеп турсак болот эле, дагы маектешсек боло берет эле. Анан эми убакыт ченелүү. Рахмат ар бир айткан сөзүңүз үчүн. Мунун баардыгы биздин келечек муунга чоң сабак болот, санат болот. Анан мен сиздин өзүңүздүн жүрөгүңүздө айтайын деген, ушуну айтып коюшум керек эле деген катып жүргөн оюңуз болсо, ушул экранда камералар тартып атат, ошол пикириңизди уксак. Андан кийин дагы бир суроом бар, ошо менен эфирди жыйынтыктайлы. Рахмат. Сен дагы өзүңө да рахмат. Бир букту чыгарып койдуң. Ойдо жүргөн нерселерди коскоп. Анан эми мындан башка айтарым эмне? Азыр Кудайга шүгүр, жашоо жаман эмес, бардыгы жетиштүү. Анан азыр эңсегенибиз эле биринчиден ошо тынччылык болсо, бала акырабыз аман болсо, өсүп өнсө, биз ошолордун жакшылыктарын көрүп, дөөлөттү, карлыктын доорун канча Кудай буйрса ошого чейин сүрсөк деп ойлойбуз. Анан бир жүрөктөгөн бир нерсе ушу азыр эмне жетишсиз, азыр адамкерчилик, анан кийин бир адамдык мамиле, бири-бирине ушул жетишсиз болуп атпайбы? Мээрим дегендей. Анан ушул мен өзүбүздүн айылга тиешелүү бир нерсени айткым келет. Ушул канча жылдан бери, көп жылдан бери айылда бир чогулуш болуп, эл мындай бир жыйын өткөрүп калса эле, суу эмне болду, сугат эмне болду, мал көчүрүү эмне болот, баасы эмне болот? Жалаң эле чарбачылыкты айтып эле, бул элдин өзүнүн руханий жагы эмне болуп атат, эл эмне кызыгып атат, бала чака кандай тарбияланып атат, кайсы жеринен кетирип атабыз, кандай немелер тарбиялардан бербей кемитип атабыз дегендей бир ушундай бир өзүн немеге багыт жок эле. Балдар өзү менен өсүп чоңоюп атат, телефон менен чоңоюп атат. Азыр айылда баары бир адамдын немесин бар, тиги түбүндө тиги жоголуп кете элек. Анан ушул кичинекей кезинен бир балдарды ушундайларга тарбиялап, тазалык жагы мисалы, жанагы тиги
WhatsApp'tan окуп калабыз, баланчы жерге неме төгүп койду, анан кийин мусор төгүп койдуң, аны албай койдуң, детип же болбосо сууну болсо этек жактагылар ачып алды, өйдө ана жетпей калды деген эле чуболуп атат. Муну антип ар бир нерсени өзүнчө айтып отуруп аны токтото албайт. Аны тарбияласа адамдын өз ыйманы менен токтотуш керек да. Ушул ыйман жагын, ыйманды көтөрүү жагы, анан жанагы бир жагынан немеге үй бүлөлүк бюджетке зыян келтирип аткан ашыкча ысырапчылык, жамандык, жакшылык дагы. Анан балдарды ал тургай. Өзүбүздүн айылдагы жана жетишпеген кадрларды ошол жака балдарды окутуу, ошо жакка багыт берүү, мисалы доктор жетишпесе, кичине идиреге барып алан, сен барып туруп алан врачтыкты окуп кел деген сыяктуу. Анан өз мына ойлоп отурсаң, биз кээде мактанып талант бар, алып бул деп калабыз. Биздин айылыбызда чындап келсе, бир чоңураак комузчу жок, чоңураак аккордеонист жок, бир мындай жакшыраак музыкант жок. Ушул сыяктуу баягы кыскасы айтканда чарбадан сырткаркы адамды өнүктүрүүгө керектүү, аң сезимди өнүктүрүүгө карап керектүү нерселер такыр чогуу иш косколбой атат айылда. Жалаң эле ушул эле материалдык жака ооп алдык да. Мен ушуну өзүмдүн ушул балдарга, өзүбүздүн айылдагы өзүмдөн улуу кишилерге айтар элем. Ушу жок дегенде жылына 1-2 маал ушундай маселелерди козгоп, элди чогултуп, анан ушуну айрыкча азыр илгери айтчу, аксакалдар айткандай болот деп. Азыр аксакалдар эмес, бийлик жаштарга өттү. Мен ушул жанагы өзү топ-топ болуп баланча жылкы класс, төлөнчөн жылкы класс дегендей балдарды ошо айыл өкмөт ошону пайдаланып, ошол активист балдарды, лидер балдарды чогултуп, ошолорду пайдаланып ушундай маселелерге көңүл бурдуруп, ушулар аркылуу иш жүргүзөрүн каалар элем да. Рахмат. Мен негизи сизден баягы берип угайын деген кайрылууну деле айттыңыз окшойт. Туура, ар бир сөзүңүздө чындык. Ушунун баардыгын биздин медиа аркылуу, биздин жердештер, биздин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жалпы элибиз көрөт, өздөрү да таянак чыгарат болуш керек. Урматтуу биздин жердештер, айылдаштар, ушундай биздин арабыздагы ардактуу аксакалдардын бар экени да биз үчүн чоң сыймык, чоң табылга. Кээде мындай деп ойлоп калам, Насипбек ата. Биздин айылда эмне деген ушу айылдын түптөлгөнүнөн тартып баарына күбө болгон кандай керемет жакшы адамдар жашап өтүштү. Ошол кезде да ушундай мүмкүнчүлүк болгондо аларды да тартып калышса, аларды да сүйлөтүп калышса, ушу биз баштаган Кош Төбө айылынын китеби мына редакциялык кеңеште мен да сиздерге жардамчы болуп жүрөм. Ушу Өмназар агай баштаган китеп дагы канча калың китеп болот эле. Кандай керемет китеп болот эле. Анан биз эми мындан кийин мына ошол замандагы биздин чоң аталарыбызды көрдүңүздөр, алардын тарбиясына сугарылып өстүңүздөр. Анан биз дагы ушу сиздердин тарбияңыздарды, айта турган жүрөктөгү сөзүңүздөрдү ушу экран аркылуу кийинки келечек муунга жеткирели деген изги тилек болду. Анан өзүңүздүн баягы жыйынтыктоочу бата сөзүңүз болсун. Ошо эркин микрофон. Ошол эми жанагы дагы айттым. Азыркы эл журтка биздин кааларыбыз эле дайыма жанагында айткандай тынччылык болуп, эң негизгиси балдарыбыз ыймандуу болуп, анан ушул өсүп-өнүп өзүнүн туулуп өскөн жерине бардыгы эле жалпы кыргыз элине кызмат кылышы милдет, парз. Анан өзгөчө өзүнүн туулуп өскөн эли аркылуу кызмат кылса, өзүбүз дагы баягы Кудай Тааланын баягы шартына жараша жалгыз жерде жайгашканбыз. Ушул эле жакшы изги тилектер тилейм, аман болгула. Дайыма ушул мен өңдөнгөн дагы улуу муундагылар болобу, бизден кичүү болсо деле оозунда сөзү бар, өзүнүн дээринде бар, көп улгайган адамдар бар. Ошолордон дагы ушул сыяктуу жакшы каалоолорун, жакшы ойлорун угуп, анан азыр мүмкүнчүлүк болуп калды интернет аркылуу эми башка учурда биздин элге жеткизе турган
жолубуз жок экен. Ушуну туура ойлонуп турсуңар. Ушул бизге окшогондордун адамдардын ойлорун жеткизип турсаңар, баягы муундардын байланышы деп коет эмеспи? Муундардын байланышын үзбөй, биздин жакшыбызды алып, жаманыбыз болсо совет мезгилиндеги бир баягы ошол бийликтин саясатынан улам кетирген кемчиликтерибиз болсо, аларды жоюп дегендей, мындан ары ушул биздин жолубузду татыктуулантып, айлыбызды өстүрүп, өнүктүрүп, жалпы көчтөн артына калтырбай алып кетериңерди каалайм. Аман болгула. Рахмат. Айыл өнүксө мамлекет өнүгөт дейт эмеспи? Ошо жогоруда жакшы сөз айтып өттүңүз. Ар бир азамат ул Кыргызстанга керек болсо дүйнөгө адамзатына кызмат кылсын. Айылыбыздан чыккан азаматтар, деги эле Кыргыздын чыгаан уулдары. Анан албетте туулган жери жөнүндө да ар бирибиз жүрөктө жакшы жазайбыз деген тилегибиз бар. Ошонун баарын аткарганга мүмкүнчүлүк берсин, сиздин батаңыз да кабыл болсун. Ар бир ушул айылыбыздагы кадырман аксакалдарды ушинтип кеп сөзүн угуп, ушул жакшы тилегибиз улана берсин. Сизге бекем ден соолук каалайбыз. Дагы ушул акыл насаатыңыз менен кийинки келечек муунду санаттуу сөздөрүңүзгө сугарып, наркы насилге тарбиялай бериңиздер ата. Ден соолукта болуңуз, амандыкта, айылыбыздын жакшылыгына күбө болуп, сиздердей адамдар менен сыймыктана берели. Биздин айылыбыздан дагы өлкөбүзгө, деги эле адамзатына кызмат кылган мыкты азамат уулдар тарбияланып өсө берсин. Рахмат. Рахмат, өзүңөргө дагы чоң рахмат. Ушундай жакшы иштериңерди уланта бергиле.